Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Биздин бүгүнкү жаңы өтө турган темабыз жолдо жүрсөң абайла деп аталат. Дайыма биз жолдо жүрүү эрежесин так, туура аткарууга аракет кылышыбыз керек. Жолдо дайыма светофорду карап өтүшүбүз зарыл. Эч качан жол эрежесин бузбоого аракет жасашыбыз керек. Кызыл жарыгы күйгөндө токтошубуз керек. Сары жарык күйгөндө күтүп турушубуз керек балдар. Ал эми жашыл жарык күйгөндө өтүшүбүз керек. Эч качан жолдо топ ойноого мүмкүн эмес. Эскертүүчү белгилерди дайыма эсибизге сактап жүрүшүбүз зарыл балдар. Өзүбүздөн улуу адамдардын колун кармап өтүшүбүз зарыл. Көчө кыймылын жөнгө салып туруучу милиционер болуп эсептелет. Алар дайыма бизге туура жолду көрсөтөт балдар. Эч качан көчөдө тентектик кылууга болбойт. Ар дайым зебра менен басышыбыз керек балдар. Зебрасы жок жерден жүгүрүп өтүүгө болбойт. Ар дайым жолдо оң жакты, андан кийин сол жакты карап, анан зебра менен өтүшүбүз зарыл. Андан эсе балдар, баардыгыбыз жакшылап Актан менен Акылайдын мультфильмине көңүл бурабыз. Апа, мен ойнап келем. Эте, жолдо машиналар бар балам. Макул. Кандайсыңар, достор? Кандайсың Актан?